Ата ордуна ата, апа ордуна апа болуп турайын деп мен да жашагым келет. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда биз Бишкек шаарындагы Карачыгач жаңы конушунда жашап жаткан Гүлнар эжебизге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Гүлнар эжебиз азыркы маалда ошол жүрөк согушу жай болгондуктан өзүнүн жүрөгү жетишпегендиктен кошумча ошол жүрөктүн согушун тездете турган аппаратура менен жашайт. Ал аппаратураны уже салганына көп жыл болгондуктан азыркы маалда экинчисин алмаштырыш керек. Ал эми экинчисин алмаштырууга эжебиздин күчү жетпегендиктен сиз менен бизге кайрылуу таштайт. Эжебизде азыркы маалда ошол экинчи топтогу инвалид, экинчи топтогу инвалид деген бул жерде документи бар жана ошондой эле бул жакта справкалары бар. Биз баардыгын экранга чыгарабыз, өзүңүздөр көрүп тургандай. Ошол чындыгында муктаж деген справкалар берилген. Жана ошондой эле азыркы маалда эжебиз бир күндө иче турган дарылардын чындыгында эжебиз дары менен аябай эле көп. Азыркы маалда эжебиз ошол EKS 260 деген үлгүдөгү аппаратура алышы керек. Бул аппаратура да өзү кымбат тургандыктан жана аны установка кылган дагы акча болгондуктан ошол эжебиз өзүнүн ошол бир баласы бар. Ал баласы ошол иштегени же бир аз кичинекей болгондуктан иштесе дагы ошол бир аз күнүлүк тамак ашка анан эжекебиздин ушундай майда чүйдө дарыларына кетип жатат. Келиңиздер ушул аппаратураны эжебизге алып берип, салдырып бергенге баарыбыз биргелде аракет кылалы. Азыркы маалда ушул аппаратураны биринчи кайсы жылы салдырдыңыз? 2019. 2019 жылы салгансыз. Салгам. Эми ошо алмаштырганга убакыты жетип калды окшойт. Өзүм мүмкүнчүлүгүм жок ушуну салдырганга. Жолдошум өтүп кеткен. Күнүмдүк оокат жашаганым квартира. Бул болсо ошол бүйөөңүздүн өткөндө тууралуу документ, кара деп коет бизде. Бул ошол апабыздын жолдошунун кайтыш болгондугу тууралуу документ 8 жыл мурда кайтыш болуптур. Бул нерсени колдонууда жанагындай кандай эрежелер сакташ керек, кандай болуп турат? Эми буну менен жүргөндө высоковольтный токторго жолугушум керек. Магниттүү жерлерге болбойт экен, баягы врачтын айтуусу боюнча ошондой эрежелерди айтат. Токко көбүнчө мен негизи эле башка жака көчүп кетейин десем, андай эме болбой турат. Азыр эмне деген батирелер аябай кымбат. Биринчиден анан ушу ток ушу жаныман өтөт экен, ошоду влиять этеби билбейм, түн ичинде ушу өлүп кетчүдөй болдум. Азыр мына биртке волноваться эмес, сайып анан мынтип кое берет да. Азырында сиздин ичиңизде аппаратура бар азыркы маалда, Азыр оң колдо бар. Оң колго койгон. Эми Кудай насип кылса дагы болуп калсам да открытый койшот, мына союп коебуз деп билбейм, мен түшүнө албайм аларны. Экинчи жүрөк деп коет экен ушул аппаратты. Мен деле мурда соккон себептен анан уже экинчиси. Мен мурда кийин билбептирмин, кулап калганда билдим муну. Иштеп жүрүп билген эмесмин. Анан багы бир кызыктай болуп эле жүрчүмүн. Анан баягы эсим жоготкондо ушул врачтардын айтуусу боюнча койдуруш керек болуп калды. Анан койдурдук. Эми алмаштырганга мүмкүнчүлүгүм жок. Кайта кандай жардам аларымды билбейм. Аллахыма биринчиден шүгүрлөр болсун. Ушинтип силер себепкер кылып мага жибергенине сүйүнүп кубанып атам. Мен ушу элим бар экен, эл бар экен, журт бар экен дегенди, көп болсо көл болот дегенди минтип деле сурап көрбөптүрмүн. Эмнеден аябай муктаж адаммын, атам жок. Баарыбыз эле кыздарбыз. 75-те апам бар, ал оорукчан. Өзүм Ысык Ата районунда Нурманбет айылынын тургуну болом. Бул жерге азыркы маалда канча төлөйсүз бул батирге? 3,5. 3,5 миң төлөйсүз. 3,5-дан бирок ошо ооруп калганыма себепкер. Былтыр ооруп ушу аябай срочно эме ооруп калдым, кайта жатып калгандан эметип калгандан кийин ушу батирдин акчасын да азыр жартылайын берип, ошо карыз болуп отурам. Аллахым берүүнү унутпасын деп коюп, ошол эми Аллахым. Алла Таала керемет Куранда стағфирулла. Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Кимде-ким бир жакшылык кылган болсо, ага 10 эселеп кайтып келет деп. Келиңиздер, Гүлнар апабызга жардам берип, жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмай токтоганга баарыбыз биргелде аракет кылалы. Ошол жүрөк согуу негизи бул чоң бир неамат экен. Ошол нерсени өзүнүн убагында кадырын билип, ошол башка бир туугандарыбыз кыйналып аткан кезде ушундай жардам бергенге ар дайым аракет кылалы.